7-сентябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуусу Кыргызстандагы Эдельвейс полигонунда башталат. Машыгуу 7-9 сентябрь күндөрү өтөт. Ага Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Иш-чара Ооганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. 6 сентябрда парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйынында коргоо министринин орун басары Нурлан Кирешеев депутат Анвар Артыковдун суроосуна жооп берип жатып, Тажикстандын аскерлери машыгууга катышпай турганын билдирген. Анын себеби айтылган эмес. Кирешеев кыргызстандык аскерлер жакын арада Тажикстанда өтө турган кезектеги машыгууга бара турганын кошумчалаган. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстандагы кырдаалга тынчсызданып, качкындардын агымынан чочулап турат. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Москва шаарында 5 күн 5 түн манас айтуусун жыйынтыктады. Бул тууралуу манасчынын жубайы режиссер Ырыс Өкенова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Сыдыков жалпысынан 111 саат манас айткан. Иш-чара Москвадагы кыргыз диаспорасы менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин колдоосу менен өткөн. Манасчы Дөөлөт Сыдыков бул жолу да Гиннестин рекорддор китебине катталууга аракет кылып жатат. Ал буга чейин 2020 жылы 12 ноябрда өз өнөрүн Гиннестин рекорддор китебине каттатуу максатында Бишкектеги Ала Тоо аянтында 14 саат 27 мүнөт тынбай манас айткан. Бирок анын биринчи аракети рекорддор китебине расмий катталган эмес. Манасчы Дөөлөт Сыдыков 1983 жылы 25 августта Ысык көлдүн Тоң районунун Шорбулак айылында туулган. Ал Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын салттуу музыка жана фольклор бөлүмүн аяктаган. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 беренесинин 10 бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык жогорку аскердик наамдарын ыйгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Жарлыктарга ылайык Иманкулов Марат Мукановичке генерал-лейтенант наамы берилди. Өмүралиев Талайбек Барктабасовичке генерал-лейтенант наамы берилди. Бекболотов Бакытбек Асанкалиевичке генерал-майор наамы берилди. Шаршеев Уларбек Зарлыковичке генерал-майор наамы берилди.